Мына Кыргыз элинин байыркы тарыхын биз азыр башкача тереңдеп карашыбыз керек болуп жаткан учурда ууган кыргыздарынын тарыхый тамыры жөнүндө да өтө мындай так айтууга зарыл. Биз бул учурда албетте жалпы Борбордук жана Ички Азиядагы көчмөндөр цивилизациясынын орду жөнүндө дагы биз сөз кылышыбыз керек. Бул мейкиндик Ички Азия, ошондой эле Сибирь, Алтай жана Борбордук Азия баары бири-бири менен терең тамырдаш болгон, бири-бирине байланышкан аймак. Дал ушул чөлкөмдө менимче кыргыздар байыртадан тартып, биздин заманга чейинки 1-миң жылдыктан тартып эле жашап байырлап келишкен. Ар башка чөлкөмдө алардын ар башка топторунда жашагандыгы мүмкүн деп айта алабыз. Мисалы үчүн бул кыргыздар жөнүндө гана сөз кылбастан, кыргыздарга кийин компонент болуп кошулган башка этностук топтор жөнүндө дагы айтышыбыз керек. Биздин замандын 6-кылымында эле Тохаристанда карлуктар жашагандыгы жөнүндө Табари деген тарыхчы белгилей кеткен. Ал эми 13-кылымдын башында жашаган атактуу араб тарыхчысы Ибн ал-Асир өзүнүн Ал-Камил фит тарих, кемелине келген тарых деген дүйнө тарыхы камтылган эмгегинде Эмир Кыргыз деген, демек кыргыздын кол башчысы 12-кылымда эле ошол Түндүк Ооганстанда бийлик кылгандыгы жөнүндө, кызмат кылгандыгы жөнүндө айтып кетет. Бул маалыматтарды биз иргеп 18-кылымдан кийин гана кыргыздар Ооганстанга келген деген жоромолдорду четке кагышыбыз абзел деп эсептейм. Ал эми андан кийинки доолордо албетте бул тастыкталган эле нерсе. Актоо деп койгон Памирдин чыгышында кытайлык Памир жагында кыргыздар дагы эзилтеден жашаган. Ал эми Памирдин Ооганстан бөлүгүнө алар ошо бир тоон аша койсо эле өтүшө турган өтө жакын жер. Бул кыргыздардын жеринин бөлүнүп калышы жөнүндө айтсак, мына 19-кылымдын экинчи жарымында жана этегине чейин улуу мамлекеттер бул аймактарды бөлүп алуу үчүн күрөш жүргүзгөн. Акыры Орусияга Памирдин бир бөлүгү тийген, Памирдин экинчи бөлүгү Ооганстанда калган, үчүнчү бөлүгү болсо албетте Кытайдын карамагында калган. Бул 1895-жылга чейинки ошондой бөлүнүштү көрсөтөт да. Бул тууралуу мына кыяс өзүң дагы айта кетсең болот. Тышта туура айттың. Улуу Памир жана Кичи Памирдеги Ооганстандагы кыргыздарды көбүнчө башка жактан келген кыргыздар катарында эсептешкендер болуп келет. Бирок алар ошол байыркы замандан баштап эле өзүң белгилегендей ал жердин түпкүлүктүү калктары. Мына изилдөөчүлөр тарабынан дагы бул маалыматтар дайыма бышыкталып келет. Бул жерде кыргыздын негизинен ичкилик уруусунан тейиттер менен кесектер, наймандар, мына булардын баардыгы байыркыдан бери жашагандыгы көрүнүп, жер суу аттарынан дагы белгиленип келет. Негизинен бул Кичи Памир менен Улуу Памирде Хазирети Имам Сахибдин түштүк жактарында Кичи Памирдин Лянгар, Бозай, Күмбөз, Жүз Каз, Толубай, Бадакшан жана башка жерлеринде кыргыздар жашагандыгы белгилүү. Көбүнчө бул жерде тейиттер эң эрте ушул жердин аймакта өздөштүрүп жашагандыгы жөнүндөгү маалыматтар көп айтылат. Анткени тейиттер ошол жердеги эң мыкты жайыттарга ээ болгон. Ал эми Чоң Памырга Дарбоз жана Шугнан тоо кыркаларын ашып батыш тарапты бул кесек уруулары өздөштүргөндүгү айтылат. 19-кылымда Мадали хандын учурунда бул жер Кокон хандыгына каратылган. Ал эми кийин улуу бөлүнүү мезгилинде жогоруда айтып кеткендей 1895-жылдын 27-февралында Памирдеги чек араны белгилөөдө орус-англис келишимине ылайык бул жерде Оогандык жана Орусияга караштуу деп мына ошо экиге бөлүнүп калган. Ал эми Улуу Памир менен Кичи Памирдин аралыгы да бир топ алыс. Аны Алмаз Нурдинов өз убагында бир сыйра изилдеп атайын китебинде дагы белгилейт. Анда Улуу Памирден Кичи Памирге чейин атчан 4 күн жол жүрүүгө туура келерин дагы
жазган. Алар ар бир кокту колоттордо 5тен, 10дон, 20, 30дан болуп жайгашкандыгы дагы белгилүү. Ошон үчүн улуу Памир менен кичи Памирдеги оогандык кыргыздар бул тарыхтын түпкүрүнөн бери ал жерди мекендеп келишкендиги бул тарыхый чындык. Жакшы кыяз. Эми мен да кошумчалап айта кетейин. Биз ооган кыргыздары жөнүндө сөз кылганда бизге чейин дагы бул теманы иликтеген залкар окумуштуулар болгондугун сөзсүз айта кетишибиз керек. Албетте ооган кыргыздарынын этнографиясын иликтегендердин арасында Ремидор деген атактуу француз окумуштуусу, түркологу бар. Ошондой эле теги ушул Түндүк Ооганстандагы өзбектерден чыккан Назиф Шахрани деген профессор агай дагы азыр Америкада иштеп келет. Ал дагы ушул кыргыздардын арасында болуп, алардын этнографиясын терең иликтеген. Ал эми бу өзүбүздүн Кыргызстандан бу памирлик кыргыздарды иликтеген этнограф катары албетте профессор Сулайман Кайыповду айта кетишибиз керек. Ал оболу Ван аймагына, Түркияга чейин көчүп барган ооган кыргыздарынын бир бөлүгүнүн өкүлдөрү менен жолуккан. Алар айтылуу Рахманкул хандын урпактары жана жакындары, аны ээрчигендер болуп саналат да. Ушул улуу Памирде жашаган кыргыздар тууралуу кийинчерээк аны орустар атайын экиге бөлүп, экинчи бөлүгү азыркы Мургаптык, Кара Теендик кыргыздар жөнүндө дагы мына Ташкенттеги архивтерден көп маалыматтарды кездештиргеним белгилүү. Ошондой эле бул жерде жашаган кыргыздар тууралуу ушул 2001-жылы Ван көлүнүн анча алыс эмес жердеги улуу Памир айылына барып, ал жерден дагы көптөгөн ошо жашоочулар менен аңгемелешкен учурларда биз ушул Байыртадан баштап эле ал жакты мекендеп келгенбиз деп көп айтышат. Ошондой эле ал жердеги Түркиядагы улуу Памирдеги кыргыздар ушул 1978-жылдан кийин аргасыз Пакистанга көчүп келгенин, 4 жыл аралыгында Пакистандын ысыгында, суунун кирдигинен, ылаңдын көптүгүнөн көптөгөн кыргыздар ошол жерде каза болгондугун ысыкка чыдай албай, акырында бул 1982-жылы 4 жылдан кийин ушул Америкага, Аляскага көчүп кетүүгө макулдук алып, бирок ошол жактан учаардын алдында 4 саат алдын Түркиянын элчилигине барып, ал жерден Түркияга көчүп келгиле деген уруксатты алгандан кийин ошо Рахманкул хан менен анын баш вазири ошол Түркияны кыдырып жүрүп, ушул тоолуу аймакты окшоштуруп, азыркы Ван дубанындагы улуу Памир айылын тандап алгандыгын бир ооздан айтып беришти эле. Мына ошол улуу Памирдеги кыргыздар менен Ооганстандын улуу Кичүү Памириндеги кыргыздардын көпчүлүгү бул ошол ичкилик уруусу. Ичкилик уруусунан дагы алар ичкиликтин өзүн дагы оң канат, сол канат деп бөлгөндүгүн, оң канатка Тейит кесектер, сол канатка Найман кыпчактар кирерин дагы алар өздөрүнүн санжырасында айтышат. Ошондой эле бийик тоолуу аймакта жашаган Кытайдын Актоо кыргыздары азыр цивилизациянын баардык мүмкүнчүлүктөрүн алып, электр бар, башка интернет байланыштары бар, татынакай эле жашап жатышат да. Демек, Ооганстандагы кыргыздар деле болочокто бул өлкө тынч, бакубат жашай баштаган учурда ушул деңгээлге жетет деп ишенебиз. Менин жеке оюмча, тарыхый жерден калбай ошол жерде жашап кала берем деген оогандык кыргыздарга биз тек гана жардам беришибиз керек. Алардын баардыгын көчүрүп салуунун өзү менимче тарыхый жактан, саясий жактан дагы туура эмес болор эле. Бул дагы биздин ата бабабыздын